биздин ошол психологиялык жактан жашоо образыбызды жакшыртууда эмнелерди эске алуубуз керек, ушул тууралуу мындай кененирээк маалымат алалы деп студиябызга атайын конок чакырганбыз. Тааныштырып бир сонун маек кылалы. Психолог, психосоматика боюнча эксперт Айнур Кыдырбаева, саламатсызбы? Саламатсыңар. Кош келиңиз жаңы жылыңыз менен. Рахмат, сиздердин да жаңы жылыңыздар менен. Маанайыңыз жакшыбы? Жакшы, буюрса. Жылдын башы биринчи эфир, биринчи коноксуз. Рахмат. Сиз менен студияда отурганыбызга. Эми психолог адиси катары адам баласынын аң сезими көп нерседен баягы ойду түздөө, максатты туура кой деп айтып келебиз го, бирок деген ошону кандай туура коюуну көп киши биле бербейт да. Адам баласы эмнени эске алуу керек? Негизи эле баягы ар бир нерсени айтат. Мисалы, жылдын башын же жаңы жыл кандай туссаң этегине чейин ошол жака барат, таңды кандай туссаң кечке чейин ошондой болот деп коет го. Ошол сыяктуу адам баласы эмнеден башташ керек, эмнени эске алуу керек? Ушундан баштайлычы. Адам баласы бул жашоодо бактылуу жашаш үчүн, көп ийгиликтерге жетиш үчүн адам өзүнүн күчтүү жактарын билиш керек. Өзүн салыштырууда эмес, өзүн өстүрүүдө болуш керек да. Анан көп учурда бизде ийгиликтүү адамдарды биздин коомдо жакшы көрө бербейт. Бул психологиялык жагдайда ийгиликтүү адамдарды биз сындайбыз, тескери ой пикирлерди айтып калабыз. Ошол учурда биздин мээ ийгилик бул жаман нерсе экен, ийгилик биз үчүн кооптуу нерсе экен деп адамды алдыга жылдырбайт. Биз адам өсүүдө, өзгөрүүдө болуш үчүн биз жакшы нерселерге жакшы көз караш менен карашыбыз керек да. Ийгилик бул жакшы мүмкүнчүлүктөр, адамдын мындай адамды көп жакшы нерселерге жеткизе турган нерсе деп оюбузду сиз айткандай оңдосок, жашообуз да жакшы болот, ийгиликке да тез жетебиз. Ушундай. Анан сиз айтып калдыңыз го, баягы ийгиликтүү адамдарды көбү жаман көрөт депчи. Мунун дагы бир жагдайы бар болуш керек. Себеп дегенде, ийгиликтүү болуш үчүн эмгектениш керек да. Баягы жаман деп өзүн коргообу дейм да. Коргоо бир актануунун да бир механизми дейм. Негизи чынында ар бир адам ийгиликтүү болгусу келет. Коргонсо дагы, кандай болсо да, бирок ошону кандайдыр бир жарааттар кармайт да. Себеби ийгиликке жеткен адамдардын да кулап калганын көргөн адам мен ал жака барбайм дейт да. Же болбосо бул кыйын нерсе, же болбосо ийгиликти бир адамдар менен байланыштырып алат да. Ийгилик ушундай адамдарда эле болот, же болбосо текебер адамдарда болот деп ошону менен да байланыштырып алат да. Чынында ар бир адам ийгиликтүү болгусу келет. Кантип? Биринчиден сиз айткандай бул эмгек, талыкпас эмгек, ниет, ой, анан энергия. Адамдын энергиясын кайсыл жака жумшаса, фокусту кайсыл жака койсо, адам ошол жака барат. А эгер адам кейүүдө, өткөн чакты ойлонууда, көп нерселерге өкүнүүдө жашаса, анын фокусу ошол энергияда болот дагы, астыга жылышы өтө оор болот. Ошондуктан биринчи аң сезимди, жан дүйнөнү мындай тазалап алыш керек, ашыкча жүктөрдөн, ашыкча ойлордон, мындай кой бергенди билиш керек да. Биз негизи бизде менталитет ушундай, биз кой бере албайбыз да, көп жыл өтсө дагы, 20 жыл, 30 жыл өткөн нерселерди да кармап, мындай чемодандай кылып эле көтөрүп жүрө беребиз, ал жүк менен астыга жылыш оор да. Ошондуктан керексиз нерселерди кой берип, кайгы, таарыныч деген сыяктуу. Анан жеңил абалга келип, анан максатты көздөй мындай умтула бериш керек. Күчтүү болуш үчүн күчтүү адамдар менен жүрүш керек деп айтат. Же болбосо чөөлөрдүн арасында өзүңдү арыстан сезбе деген сөз бар экен. Анан жамандар менен жүргөнгө караганда жалгыз жүргөн жакшы дейт. Ушу психологиялык илим жаатында мындай кандай көз карашта ушуга? Мен психолог катары адамды жаман жакшы деп бөлө албайм. Адам көп жараат алып калган адамдар бар, жүрөгү катып калган. Ага кандайдыр бир жашоодо өбөлгөлөр болгон да. Себептер болгон. Кээ бир адамдарда жашоо турмуш жеңил өткөн да. Ошондуктан мындай оорураак турмушта жашаган адам кичине агрессивдүүрөөк, кичине өзүн коргоп, мындай кандай десем, чөйрөгө жакшы аралаша албай кыйналат да. Ал эми ал адамда ийгиликке жетиш үчүн аны менен да иштеш керек. Ага да жардам бериш керек. Мен ар дайым айтам, кыйкырып урушуп аткан адам бул жардам сураган адам.
же болбосо балдарын урушуп тарбиялай албай аткан эне бул энергиясы жок болуп аткан эне. Мен жаман адам, жакшы адам деп бөлө албайм. Ар бир адамга жардам кийин тапса болот дегенсиз. Болот. Энергия деп калдыңыз го, азыркы учурда көп адамдар баягы чарчап жүргөн сымалдай да. Мына ошол энергияны каяктан алабыз? Негизи биз эртең менен ойгонгондо эле бизде энергия болот. Маселе башкада, биз энергиябызды каяка коротобуз. Биз турганда эле бир кейиштүү абалга келип алсак, бүгүн мындай кылыш керек, тияка барыш керек деп ойго батып алсак, бизде энергия чакалап төгүлүп калат да. Биз турганда эле жана сиз айткандай ийгиликтүү адамдар турганда эле бүгүнкү күн ойгонгонума ыраазымын. Мен ушундай иштерди ишке ашырам. Буюрса мен бул ааламга кызматтамын деп жакшы ой менен турган адам энергиясын жоготпойт. Негизи энергияны туура колдонсо, адамда энергия көп эле. Биз энергияны бизден абдан көп алган нерсеге, тарынууга, критикалоого, сындаганга, бирөөгө баа бергенге коротуп салабыз да. А эгер биз ошонун баарын кой берип, өзүбүздүн максатыбызга фокусту коюп, энергиябызды жакшы нерселерге койсок, мисалы, жумушубузду жакшы көрүп, жумушка сүйүү кошуп иштесек, анда энергия болот. Бала тарбиялоодо сүйүү кошуп иштесек, баарына сүйүү кошо бериш керек да, баарын жакшы көрүп кылган адамда сөзсүз энергия болот. Ошондо баягы энергия ашып ташыш үчүн аны биз коротуп аткан жер булактарды жабышыбыз керек экен да. Ошондо адам өз алдынча өзү менен өзү иштеп, ошол кетип аткан энергияны токтото алабы? Мисалы үчүн мен буга таарынып атыптырмын деп, өзү менен өзү иштей турган кандайдыр бир техникалар барбы? Сөзсүз токтойт. Себеби мен тажрыйбамда мен кой бергенден кийин ден соолугум оңолду, мамилелерим оңолду, ишим оңолду деген нерселер мен күнүгө байма-бай угуп келем. Себеби оор жүктү көтөрүп жүргөн адамдын энергиясы эле оор болот. Биз энергиясы оор адам жанында тура албайбыз, кыйналып кетебиз. Же болбосо ошонун энергиясы өтүп кетет. Аурасы оор экен деп. Аурасы оор деп адамдар да качып калат. Ал эми мындай жакшы ички абалда жүргөн адам өзүнө тартат. Энергиясы көп болот. Үй бүлөсүндө дагы жолдошу алыстап кетсе, айымдын энергиясы жакшы болуп турса, жолдошу тартылат, балдары тартылат. Албетте, мен эң эле биринчи айтарым, адам кой бергенди билиш керек. Анан биздин коомчулукта бизде күрөшүү көп да. Биз колубуздан келбеген нерсеге деле күрөшө беребиз да. Мисалы, табиятка, эмне бүгүн мындай аба ырайы, эмнеге мындай свет, эмнеге ушинтип эле баары менен кыжаалат болуп эле күрөшө беребиз. Колдон келген келбеген нерсеге эле башыбызды оорута берет экенбиз да. Ооба. Күрөшүүнүн кереги жок. Себеби биз күрөшкөн сайын бизде энергия жок болот. Баарын туура кабыл алыш керек. Керек болсо жашоодо кандайдыр бир көйгөй пайда болсо дагы фокусту көйгөйгө эмес, ошону чечүү жолуна коюш керек да. Биз чогулганда көйгөй сүйлөшүп отура беребиз да. Ал эми биз фокусту чечүү жолуна бурсак, кандай жолдор бар десек, ошол жерде энергия иштеп баштайт. Ошол жерде адамда энергия пайда болот. Күрөш эмес, ар дайым мындай чечүү, умтулуу, кыймыл аракет ошол жакка багытталыш керек. Айнур эми жакшы, бир 20 жыл, 30 жылдап ошентип жашап калган инсанды дароо эле туура жолго салып, сиз айткандай психосоматикада баягы архив болуп, ар бир маалымат топтолуп, кабат болуп калат экен да, ошонун баардыгын арбылап, тазалап, ошол маалыматты алып чыгып, анан жоготуу деген бир өзүнчө бир методиканы окудум эле да. Ошого канча убакыт керек? Кеч калган кишилер үчүнчү? Адамдын даярдыгына жараша. Кээ бир адамдар каалайт, бирок даяр эмес башка жашоого. Себеби биздин мээ башкача жашоого өтүүдөн коркот да. Ал жактан эмне болуп кетебиз, ал жактан кантип жашайбыз, ачка калабыз, деги эле өлүп калабыз деген нерсеге мээ түртө берет да. Андан көрө ушундай эле жашаганыбыз жакшы деп. Эми жолдун ар жагын өтпөй эле коелу дей берет да. Ал эми даяр адам жок, мен биринчиден аябай чарчаш керек да. Ошо сага жакпай аткан жашоодон же болбосо ийгиликке жетпей атканда адам аябай чарчаганда, болду, мен башкача жашайм, мен башкача ой жүгүртөм, мен башка жашоого даярмын деген адамдыкы тез эле. Анан кээ бир адамдарда каалоо болот, коркуу көп болот. Себеби ошо кичирээк кезинде, балачак кезинде балким көп нерседен коркуп калган. Ал адамга сөзсүз жардам керек да. Негизи психология бул индивидуалдуу нерсе. Бирок мен айтат элем,
бул илим болбойт эле да эгер адам тазалана албаса, эгер бул илим иштебесе. Эмне деген философтор, эмне деген илимий адамдар өмүрүн салып берген бул илим үчүн. Демек, психология аркылуу тазаланса да болот, жаңыланса да болот, жаңы бийиктиктерге жетсе да болот. Мындан сырткары дагы бир ойду уктум эле, адамга бир күндө көптөгөн ойлор келе берет. Бирок ошолордун кайсы бирин тандап, ошо менен идентификация болсо, ошол иштей баштайт депчи. Деги эле ошол ойду тандоону дагы себептегенде көбү ойду тандабайт, кайсы бир ой келет, ошол ойду эле мындай көбөйтүп кете берет го. Фантазия болуп, Ойгүлүк деп коет го. Чынында ойгүлүк. Бирок биз тренажерный залга барганда эле биз кыймыл аракет кылабыз да. Психология деле ошондой. Сен аракет кылбасаң, жаман ой келдиби? Жок, мен бул нерсени ойлобойм. Бул нерсе мени бактылуу да кылбайт, энергия да бербейт, жакшы нерсе кылбайт деп ошондон алыстаганды үйрөнүш керек да. Эң алсыз адам бул эмоциясын, оюн башкара албаган адам. Бул ийгиликке жетпейт. Оюн башкара албаган адамга баары таасирин берип эле аны мындай курчактай сүйрөсө болот. Эң күчтүү адам бул оюна алы келген адам, эмоциясын алы келген адам. Ошондуктан бул нерсе менен күнүгө иштеш керек. Бир эле жолу иштеп коюп эмес. Ар дайым ойлонуш керек. Мени эмне бактылуу кылат? Мени эмне жакшы кылат? Мен ден соолугумду кайсыл нерсе жакшы кылып атат? Ушул ойду терең таап алса адам өзүнө, керексиз нерселер өздөрү эле түшүп калат да. Бул нерсе мага кереги жок экен, бул нерсе мага керек экен дегенде. Ошондо багы адамдын өзү менен өзү иштешине дагы убакыт керек экен да. Ошондо жок дегенде бир күндө бир маал адам өзү менен өзү отуруп, өзүнүн акыбалын, оюн анализдеш керек. Өзүң экөөбүз сүйлөшөлү деп. Кел деп. Туура, азыр биз бош убак болгондо эле телефон кармай калып атабыз, же болбосо бош убак болсо эле бир пайдасыз жашап аткандай бир программага кирип алдык да. Адамда бош убакыт болуш керек. Мен азыр айтам, 1 саат баардыгын өчүрүп, телефон, телевизор, баардыгын өчүрүп, адам мындай тынчтыкта болуш керек. Өзү менен өзү, өзүнүн ойлорун иретке келтирип, эми терең ойлонбосо дагы тынчтыкта энергия көп болот. Мындай шумда энергия болбойт. 1 саат ошол жакта 1 саат тынчтыкта болгондо эле организм өзү да өзүнүн калыбына келтирет. Ойлорун да калыбына келтирет. Ал эми адам өзүнө мындай кунт коюу убакыт бербесе, толо берет, анан эмне туура эмес, эмне жакшы билбей да калабыз. Энергия түгөнүп калат да. Бөлөдө, мисалы, мээ каалаганды жүрөк каалабайт, жүрөк каалаганды мээ каалабайт. Адамда напси деген бар. Ошолорду мындай иреттөөдө эмне көбүрөөк акылга салуу керекпи, же жүрөккө салуу керекпи? Кандай психологияда? Негизинен азыр көп адамдардын денеси өчүк да. Негизи бактылуулук сезимдерде. Ойдо бактылуулук жок. Ойдо анализде бар, максаттар бар. Деги оюбузда көп нерсе бар. Ал эми адамдардын сезимдери өчүп калган заманда чыныгы сүйүнүү, мындай көкүрөк мындай күйүп, от жалын болуп турган нерсе аз болуп атат да. Мен мынтип айтам, 20% ойлонуш керек, 80% сезиш керек. Сезимде кыймыл аракет бар. Сезимде мындай жандануу бар да. Анан эч качан сиз айткандай жүрөк менен мээ бир боло албайт. Себеби жүрөк каалаган нерсени мээ айтат да, ой кереги жок, жөн эле ушундай эле жүрө береличи деп айтат. Жүрөк болсо көп нерсени каалайт. Бирок табияттан ушундай жаралгандай биз мунун да чечимин табышыбыз керек. Мен ашыкча ой болуп баратса, мен токтотом да, мындай сезимге мен эмнени каалап атам. Мен жүрөгүм эмне деп атат деп, аны да тыңшаганга аракет кылам. Анан көп адамдар коркот жүрөгүн тыңшаганда. Баарын анализдеп жашаш керек да. Бул жашоодо кандай бирдеме болуп кетсе эмне болот деп. Жок. Чынында жүрөк, чындыкты айткан бул жүрөк. Жакшы, анан көпкө кеңеш сал, өзүңчө иштейт, жете өлчөп берге иштейт. Адамдардын кеңешине көңүл буруу канчалык? Сиз айткандай, же өзүңдүн эле оюң менен жүрөгүңө таяныш керекпи деген? Жок. Биз коомдо жашагандан кийин бизге ар бир адамдын ою, мындай айлана чөйрөбүз бизге чоң таасирин берет. Биз өзүнчө боло албайбыз, бизге адамдар да керек да. Бирок талдан билиш керек. Бул мага туура, бул мага туура эмес. Мен оюңузду сыйлайм, бирок бул мени бактылуу кылбайт. Балким анда да жакшы ойлор бар, мен аны эске алам.
бирок мен колдоно турган нерсе эмес. Мындай да, биз чак кийимди кийебиз го, өзүбүзгө жарашкан. Ошо биз адамдардан алган акыл-ман же кандайдыр сөздөр болсо да өзүбүзгө чак болуш керек да, жашообузга туура келиш керек, ылайык болуш керек да. Ошол бизге эми Кудай Таала акыл эс, аң сезим бергенден кийин биз мындай талдаганды да билишибиз керек. Ой жүгүрткөндү дагы, анан баары туура эмес деген да болбойт. Ар дайым чогуу жүрөт, туурасы да туура эмеси да, ак да кара да. Анан болгону ошого биздин болгон мамилебиз. Негизи айтып коет го, баягы бардык жооптор адамда алдын ала бар депчи. Мына ошол жоопту таба турган жолду таап алыш керек деп. Ошон үчүн адам өзүн өзү тааныш керек экен. Анан фокус тууралуу дагы сурагым келип атат. Себеп дегенде азыр адамдын ою чачырандуу болот атпайбы? Мисалы бир нерсени кылайын деп телефонду аласың, болду, андан кийинкисин унутуп каласың да. Чалам деп туруп телефонду аласың да, WhatsApp келип кетип, тиги чала турган кишини унутуп каласың да кой. Ушул жаатта багы фокусту туура багытка буруу тууралуу кеңештериңиз болсо да. Бул психологияда адамдын бир кыргызча айтканда тревожный абалга келгени да. Кыжаалат абалга келгени. Муну менен сөз иштеш керек. Себеби кыжаалат абалдагы адам туура чечим чыгара албайт, туура иштер кыла албайт. Сиз айткандай, бул жака да жетишейин, муну да кылайын деп чачырайт. Чачыраган жерде энергия жок. Биз мындай оюбузду чогултканды да, анан өзүбүз токтоткон сабырдуулукту да үйрөнүшүбүз керек да. Бир адам бардыгына жетише албайт. Заман талабы ушундай болот, көп нерсени билиш керек болот. Ошондо деле биздин фокус өзүбүзгө бир туура келген нерседе болуш керек да. Анан негизи азыр социалдык тармактардын таасирин дагы айтпай койбосок болбойт. Өзгөчө ошол эле социалдык барактарда карасаң, элдин баары ийгиликке жетишип, сен эле жетишпей аткандай. Баары бактылуудай. Ооба, сезилет го. Мына ошол жаатта дагы анализдей билүү. Бирөөнүн жашоосуна карап жашоо. Ал сүрөт. Ал жөн эле сүрөт. Адамдар билиш керек да. Ар бир адамдын кандай ийгиликтүү болбосун, анын артында көйгөйлөрү бар. Мисалы, ийгиликтүү адамдын жолун анализдеп көрсөң, ийгиликтүү да болгуң келбей кетет да. Ушундай жолду басып өтүптүр депчи. Анан социалдык тармактагы адамдар менен адамдар өздөрүн салыштырып, өзүн мындай өздүк баасын төмөн түшүрүп атышат да адамдар. Мен бул баары ийгиликке жетти, мен эле ушундай экенмин, мен эле мээм жетпейт экен же. Бул туура эмес. Аракет кылса, ал адам деле ошол образды социалдык тармакка чыгара алат. Бирок анын артында чоң жашоо бар. Көшөгө артында кандай экен? Көшөгө артында көп кыйынчылыктар бар. Анан эгер бул туура эмес нерсе, адам өзүн салыштырып. Анан азыр көп кептер айтылып жүрөт да, психологдор, коучтор көп чыгып атпайбы? Анан булар айтып атат да, азыр баары бар, ийгилик бар, акча бар, бакыт бар, бирок адамдын фокусу минуста болуп атат депчи. Ушуну кантип түшүндүрүп бере аласыз? Эми адамдар деле экиге бөлүнүп өткөн, фокусу минуста болгон, фокусу плюста болгон. Анан бул тандоо. Адамдын тандоосу. Биз эч кимди мажбурлап, сен жакшы ойлон деп мен 100 жолу айтсам дагы адамдын ал жака ниети, ою жок болсо, ал өзгөрбөйт да. Анан чынында балким азыр ошо адамдар энергиясын ошо терс жакта ойлоп жоготуп атат, бирок бул да адам тандоосу. Ал ошол нерсени тандайт. Кээ бир адамдарга өткөн чак менен жашаган өзүнчө бир бактылуулук да. Отурган сайын 10 жыл өткөн нерсени айтып бактылуу боло берет. Балким ал ошондой бактылуу. Кээ бир адамдар боло элек нерсени айтып деле бактылуу боло берет. Мейли, ага деле макулбуз. Кыялданып, кыялданыш керек да. Анан мен ойлойм, бул адамдын өзүнүн эрки, өзүнүн каалоосу. Анан биз фокус анда болбош керек, фокус өзүбүздө болушубуз керек. Баягы эч болгончо кеч болсун дейт го, адам баласы мисалы сөөгү катып калганда дейт го, ой калыптанып калганда кандай болот? Анан сиз өзүңүз иш тажрыйбаңызда балдар менен иштешкен инсан катары ушу бала чактан башташ керекпи же ар кандай куракта эле адам баласынын өзүнүн ногун табууда аракет кылса натыйжа чыгабы дегенчи? Эч качан эч нерсеге кеч эмес. Адам
кайсы убакта болбосун өзгөрүүгө, өсүүгө мүмкүнчүлүгү бар. Биздин мээ ошондой уюшулган. Мындай бүттү деп чектеп кереги жок да. Себеби социалдык тармактардан деле байкасаңыздар, 90го чыккан киши деле азыр кандайдыр бир иш аракет кылып акча таап атат, блогер болуп атат. Студент болгон аксакалдар жүрөт. Студенттер бар, мындай чектөө жок. Бул адам өзүндө эле чектөө. Анан балдарды сөз тарбия балага таасир берет. Бирок мен ошо көп жылдан бери иштеп байкайм да, адамды жашоо тарбиялайт. Чынында мен биздин деле апабыз отуруп, муну мындай кыл деп үйрөткөн эмес. Биз көргөнүбүздү кылабыз, укканыбызды кылабыз. Анан жашоо мындай бул жакка өзү ойлондуруп коет экен. Анан ойлонуп чоң мугалим экен да. Ойлонуп ошондон тыянак чыгарып жакшы жолго өтүп кеткен. Бул жакшы нерсе. Анан эгер адам жарааты көп болсо, кыйынчылыктардан өтө албай калат. Бала тарбиялоодо эң эле негизгиси ички ишенимин күчтүү кылыш керек да. Колуңан келет, болот, коркпо, бир жолу болбой калса, экинчи жолу болот. Мындай баланын оюна бир жолу бүттү дегенди бербеш керек да. Жашоо бул чексиз мүмкүнчүлүктөр дегенди бере берсе, биз баарыбыз да негизи ийгиликке жетиш деле биринчи жолундан эмес да. Жана Али Баба канча 10 жолу университетке тапшырганбы? Вот ошондой мышленияны балдарга бериш керек да, тарбиялаган. Адамдар эмне үчүн ылдый көздөй кылышат, кайра өйдөн көздөй чыгышты үйрөнүш үчүн дейт го. Турмуш деген ушундай. Аз кесиптешими көз мисалы үчүн эртең менен эрте туура тамактангыла, эрте жатып жакшы уктагыла, туура кийингиле деген сыяктуу мындай өзүбүздүн жакшы ойлорду айтабыз да, бирок ошонун баардыгы эгерде ой туура болбосо, демек натыйжасы жок эле бир болуп калышы мүмкүн экен да. Анан психосоматика тууралуу дагы бир аз сүйлөшө кетсек, биз көнүп калганбыз да, бир жерибиз ооруса, адатта дарыгерлерге барабыз да. Бирок тереңирээк чукуп келгенде, анын артында өзүнчө бир травма бар депчи, ушул жаатта да. Ооба, чынында бизге оорулар биздин оюбузга жараша да келет да. Мисалы, мен көп айтам, сахарный диабет экинчи тип менен көп иштейм. Бул эмне деген психосоматикалык оору? Бул туура эмес жашоо образы. Сиз айткандай, убакыт сааты билинбеген, жалкоолук, кыймыл аракет жок, баягы таарынуу, мага мынтип коюшпайт, мени колдоп коюшпайт, же болбосо кандайдыр бир жашоодо нерселер менен күрөшүү, ошол эле телефондон отуруп баарын бул мынтип койсо болмок, эмнеге мынтип айтты деп баары менен күрөшүп жашаган адамда сахарный диабет экинчи типте пайда болот. Муну психосоматикалык оору экенин илгери эле 1850-жылы эле айтылган нерсе да. Андан тышкары азыр астма көп болуп атат. Мунун да психологиялык себеби бар. Балдарда астма болгону, баланы өтө катуу тарбияласа, билесиңер, биз кичинекей кезде көчөдө эле чоңойдук го, астма жок эле го. Биз кенен ойноп, баягы бош убактыбыз көп болуп, биздин өпкөбүз мындай коркуусуз дем алган да. Азыркы кичинекей балдарда коркуу көп. Ошол эле телефондон жаман нерселер көрүп алып, же болбосо ата-энеси кийин ачка калбасын деп толтура жерден окута берет. Окуу мындай оор режимге киргизип коет. Ошого жараша өпкө кысылып барып, альвеола кысылып, анан демди терең ала алышпайт да балдар. Өпкө менен дем алып калат да, бала ич менен дем алыш керек. Стресс болгон адам өпкө менен, ийин менен дем алып калат. Ошондон дагы көп оорулар пайда болот. Бул да психосоматика, бул стресс. Жана мигранттар менен да иштейм. Ошол адамдарда дагы мындай бөйрөк оору көп да. Бөйрөк оору бул мен эчтекем жок, же болбосо мен үйүм жок деп мындай кыжаалатчылыкта болгондо бөйрөк бул эртең суусу жок калат окшойт, эртең өлүп калат окшойт деп бөйрөктү суу кармай берет да, организмден чыгарбайт, биз жардам берели деп. Ошо мигранттардын ошо бөйрөк оорусуна көп чалдыгышат. Анан ушул нерсени психологиялык жактан изилдеп таап, ошону иштегенде организм дагы бул табияттан кандай системада өзүн калыбына келтирүүчү система да. Колун кесип алсаң деле өзү калыбына келет го. Ошол сыяктуу кандайдыр бир көйгөйлөрдөн айрылсак, бизди жеп аткан, бизди түгөтүп аткан айрылсак, энергиябыз көбөйүп, ден соолук дагы мындай калыбына келип баштайт.
Анан биз буга чейин сүйлөшүп калдык го, баягы адам оюн тандаш керек, жоопкерчиликтүү болуш керек депчи. Жоопкерчиликтүү болуш үчүн адам баягы чоң кишинин позициясында болуш керек экен да. Ал эми биздин чөйрөдө бала позициясында болгон чоң адамдар азыркыга чейин бар дейт да. Бул оюңуз кандай? Мен толук кошулам. Эми мындай да, бала позиция бул эң ыңгайлуу позиция да. Тамаң даяр, сагап келип берет, ыйласаң болот, таарынсаң болот. Ал эми жоопкерчилик алган адам ошонун баарын камсыздайт, аракет кылат, эрте турат, ден соолугун карайт. Бул чоң адам позициясы да. Анан кичинекей баланын позициясы мындай бессознательно бизге ылайык болуп эле биз көп адамдар ошо детский позицияда жашаганды тандайт. Бирок айтып берсең, детский позицияда мындай ийгилик жок, акча жок, энергия жок, путешествиялар жок деп түшүндүрсөң, анан ойлонуп башташат. Мен анда чоңоюп, жоопкерчиликти алып, аракет кылып. Аны адам өзү сезбейт. Же балким Көп учурда сезбейбиз. Себеби мен да өзүм кемчиликтеримди өзүм да сезбей калам. Сырттан бирөө айтмайынча, Айнура сен муну туура эмес кылып атасың же туура эмес айтып атасың десе, мен ойлоном да, ушул жактан мен туура эмес болот. Биз идеалдуу эмеспиз да. Ошондуктан сырттан да көз караш сөз керек. Ал эми профессионалдуу, бул психологиялык көз караш адамга аябай керек. Кээде бир эле сеанстан адамдар мындай мен эмне кайсы коробкадан чыкканымды да билбей калдым дешет да. Себеби чынында жашоо тажрыйбадагы баягы негативдүү тажрыйбалар адамды кысып коет да. Анан ошонун чыгуу жолун билбей детский позиция. Мындан сырткары эрте турмуш куруудагы таасирин береби? Себеп дегенде өткөндө бир психолог айтып атат, бизде көбүнчө баягы чоң адамдын позициясын өтпөй эле кичинекей болуп туруп, дароо ата-эне болуп калышат дагы, автоматтык түрдө ата-энесиндей сүйлөшүп баштайт дейт да. Ата-энеси алар менен кантип сүйлөшсө, өздөрүнүн балдары менен автоматтык түрдө ошондой баягы бала позициядан ата-эне позициясына өтүп кетет. Мен суроону жакшы түшүнө албай атам да. Мисалы үчүн 3 позиция бар деп атпайсызбы? Бала, чоң, анан ата-эне позициясы. Көбүнчө ошол жаш үй бүлөлөр дейт, кичинекей бала позициясынан ата-эне позициясына өтүп кетет деп атат да. Чоң болбостон даяр боло элек. Даяр психологиялык жетилүү жөнүндө сөз айтылып атат да. Чынында көп адамдар биздин коомдо мен иштеп атканда 50-ге чыгып деле психологиялык жетилүү жок болот кээ бир адамдар. Кээ бир адам карасаң 16-17 жашында бизнес кылып атат. Бул психологиялык жетилүү дагы бул индивидуалдуу да. Ал эми кыздар эрте турмушка чыкканы эмне дейбиз? Балким биз ошо жакшы маалымат бербей атабыз психологиялык жетилүү боюнча, эмоционалдык жетилүү боюнча. Анан бизде коомчулукта кандай окунуп бүткөндөн тезирээк күйөөгө тийип кетиш керек да. Бир чоң бир көйгөй да. Ата-энелердин коркунучтары көп. Күйөө тийбей калат же бир бузулуп кетет деген коркуу менен шаштырып турмушка чыгарат. Бул мындай ата-энелердин өзүнүн көйгөйүн чечкени да. Кыздын келечеги эмес. Баланыкы эмес, өзүнүн. Баланыкы эмес. Иши проблема болуп кете элек да, турмушка чыксын депчи. Анан албетте кыздардыга дагы бүгүнкү заманда башкача тарбия бериш керек. Бүгүнкү күндө кыздар дагы окуш керек. Албетте окуш керек десе, эркектердин үйдө болом деген маанинде эмес. Керек болсо айым мындай билимдүү болсо, үй бүлөдө дагы ал жакшы балдарына жакшы тарбия бере алат, жолдошуна да жакшы мамиле кыла алат. Мындай караңгы бойдон эчтеке түшүнбөй кетпеш керек да, себеби ал кыз өмүр бою кыйналат. Анан азыркы заманда кыздарды мындай өзүңдүн бюджетиң болуш керек, билимиң болуш керек, мындай өзүңдүн ой жүгүртүүң болуш керек деген нерселерди коркпой эле бериш керек да. Биз андан коркобуз. Күйөөгө тийбей коет анда. Ажырашып кетет. Карьера деп кетет деп. Чынында сабаттуу айымдар ажырашпайт. Чынында сабаттуу айымдар жолдошторуна жакшы мамиле кылат. Кайын журтуна жакшы. Алар себеби мамиле түзгөндү билет. Анан көп кыздар сиз айткандай бала бойдо мамиле түзгөндү билбей эле, кичинекей бала бойдо мага чупа-чуп салып бер, мага мороженое алып бер, ама алып бербей койдуң деген ыйлаган позицияда эле кетип калат. Алар кыйналат, себеби түшүнбөйт да. Бул ата-энеден дагы, ата-энеден адам баласы өзүнүн кемчилигин сезүү, анан кеңеш суроо, кеңеш сураганда да мисалы үчүн сиз кайсы бир нерсени туура айтсаңыз, ошону кабыл алуу маселеси да бар экен да. Эгерде
туура кабыл аласаң жакшы, бирок деген өзүңдү коргоо, жок кандай эмес деп туруп өзүңдүн позицияңдан арткан чегинбөө деле бул адам баласынын өзгөрүүсүнө жакшы натыйжа бербей калат, окшойт деп койдум. Негизи жаныбызга жөн адам келбейт да. Сөз бир нерсени мындай сабак болуш үчүн келет. Адамдын сөзүн уга билиш керек. Жаныңдагы адам сөзүн уга билиш керек. Сөзсүз колдонуу эмес. Сөз аны жүрөгүңө киргизүү эмес. Балким анда да чындык бар. Балким туурасын айтып атат. Балким мен ушуну анализдөөнү билүү керек деmek. Сөзсүз. Эч ким сага биздин менин функциясы негизи эле анализдөө да. Биз тамакты деле тандап жейбиз го, мындай жакканын, ал эми биз өзүбүздүн табитибиз, өзүбүздүн мындай каалообуз жок болсо, биз баарын эле жей беребиз да. Зыян пайдасын билбесек, баарын жей беребиз. Ал эми биз зыян пайдасын билсек, тандап калабыз. Жакшы экен, бирок мага бул туура келет. Анан дагы бир ой бар экен да, баягы эч ким сага дос эмес, эч ким сага душман эмес, бирок бардыгы сага мугалим депчи. Анан дагы бир айтып коюшат, кайсы бир инсандын сенин жашооңдо функциясы бүтсө, ал кетет депчи. Буга оюңуз кандай? Баягы үйрөттү, кетти дегендей. Эми жакындарыбыз кетпей эле койсун. Жок, эми кетти десе эле сөзсүз түрдө о дүйнөгө эмес, баягы жумушта сүйлөшпөй калышты дегендей. Мен кошулам кайсы ойго, ар бир адам бул бизге мугалим. Бири-бирибизден үйрөнүп жашайбыз көп нерсени. Анан жакшы мугалимдер болот, анан терс мугалимдер да болуп калат да жашоодочу. Ошондуктан мындай ал жактан да талдап иш кылабыз, эч кимди жаман дебейбиз, эч кимди жакшы дебейбиз, бирок баарын кабыл алабыз. Себеби эч ким мен оюмдагыдай болушу мындай милдеттүү эмес. Мага баары жаккандай болушу милдеттүү эмес. Ал өзүнө жагыш керек, өзүнүн жашоосу жакшы болуш керек. Мен эгер акылман болсом, мен аны ошондой эле кабыл алам. Сен башкача бол, анан мен сени жакшы көрөм деген позиция көп да. Бирөөнү жамандаган бул эмне, ал башкача болсо, биз жамандабайт болчубуз. Түбүндө ошол жатат да, эч ким милдеттүү эмес башкача болгонго. Ар ким колунан келген, акылы жеткен, аракетине жараша жашоосун жашайт. Бирөө үчүн эмес, өзү үчүн. Бирок ийгиликтүү адамдардын арасында болгон бул өтө маанилүү. Мен ар дайым айтам, чөйрөгө жараша. Чөйрө абдан маанилүү. Мен балдарымды тарбиялаганда дагы мен эч качан коркпойм, мен балдарыман акылдуу балдар болуп кетет, же мен балдарыма кыйын болуп кетет деп. Мен тилегеним, мен балдарым ошо акылдуу, жакшы чөйрөдө болсо, ошолордун арасында болсо, көп жакшы нерсени үйрөтөт. Таасири тиет деңиз. Таасири тиет. Жакшы. Өзүңүз айткандай ар бир адамдын ою бар, анан деп атпайсызбы? Биз сиз бүгүнкү келген эфирдеги миссияңызды толук аткардыңыз деп ишенели. Ыраазычылык билдиребиз сизге. Ден соолук болсун. Рахмат. Чоң рахмат. Биздин студиябызда конокто психолог, психосоматика боюнча эксперт Айнур Кыдырбаева болду. Эфирибизди улайбыз. Биз менен кала бериңиздер.